Али мырза, келіңіз. Жақсы, келіп қалдыңыз. Қандайсыз? Ақырбақтарда чолпонада жалаң өлкө башчыларын кабыл атасыз. Ида кабыл аласыз. Анан ара жолдо бизге убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Эми пресс катчымдыгы айтып калды. Али мырза ушинтип жакшы кенен маек берсе болот эле. Курч суроолорум бар, анан ыңгайсыз суроолорум бар деп атат деп. Анан айттым эми мына Али мырза эми мындай өзү реалдуу жүргөн, анан калыс жүргөн жигит эле, анда болду анда берсе берейин анда. Жигит калып келе жатат. Кофе айтып болду. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Алгачкы суроомду мына коомдо акыркы күндөрү талкуулап аткандан баштасам. Азыр интернетте Кумтөрдү мурда башкарып кеткен Теңиз Бөлтүрүк аттуу киши мен Кумтөрдү алып келдим эле, Кумтөрдү кайтарып алыш боюнча идеясы дагы, иш планы дагы, алгоритмдердин баардыгы меники эле. Анан кийин мени иштен кетирип туруп, баалабай да, барктабай да коюшту деп катуу таарынычын билдирип атат, улам пост жазып атат, улам видео кайрылууларды чыгарып атат. Ушундан баштайлы, эмне үчүн Теңиз Бөлтүрүктү ушундай баалабай койдуңуздарбы, барктабай койдуңуздарбы? Мен эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги тооген адисимин деп өзүн көрсөтүп атат да, айтып атат. Эми Али мырза, кече жакында бир ыр чыкты го, билесизби, билбейсизби? Уктуңузбу, укпадыңызбы? В общем, сырымды айтып, ачылайынбы, же арманымды айтып, бакырайынбы деген бир эки сабын жаттап калдым беле да. Анысыңардай не кылайын, мындай бир майдалап, жакшылап жооп берейинби, же чокуп эле үстүртөн мындай токетер жерин айтып жооп берейинби? Ошону айтыңызчы. Чынын айтканда, Кумтөрдү ким кантип кайтарганын, ким кандай өмүрү менен үй бүлөсүнүн коопсуздугун тобокелге салганын эл негизи билет. Бирок эс тутум деген кыскара экен да. Мен жакында ошол 2012 жылы ошо сиз жетектеген комиссиянын жыйынын көрүп чыктым. YouTube'дан кирип көрүп калып, анан кызыгып кетип, бир 7-8-10 саатка жакын жыйын болуптур да. Анан чынын айтсам мен шок болдум. Ошол мезгилде биз жазганбыз, ошол канадалык компания Кумтөрдөн кантип акча уурдаганын, алтындарды уурдаганын, киреше таппай калдык деп 2010 жылга чейин кыргыз тарапка дивиденд бербей койгонун, жана башка баардык манипуляция, биздикилерди кантип паралаганын, акцияларыбыздын катышы кантип түшүп кеткенин. Анан мен үчүн деле кайра жаңылык болду да, мына ошол 14 жылдан кийинчи. Ошон үчүн мен суроону кайра берип атам, мындай кененирээк айтып берсеңиз абдан жакшы болот. Мен жеке эле Кумтөр үчүн эмес, Кумтөр боюнча эмес. Мен жалпы айтып атам. Мага пресс катчым айтты да 30га жакын суроосу бар экен деп. Анан мен айттым, эмне суроо экен, бүт тармак боюнча дейт. Анан мен айттым, мейли келсин, андай Мали деген жигит эми баягы өзү реалдуу жүргөн жигит эле, мындай калыс караган жигит эле деп анан эме кылдым. Ошон үчүн сурап атам, жалпы эле суроолорго деп атам. Майдалап жооп берейинби, же токотер жерин айтып эле? Сизде убакыт болсо, бизде убакыт бар. Анан эл да күтүп атат бул суроолорго жоопту. Ошо эл күтүп атса, анда мен анда мейли толук майдалап анда жооп берейин анда. Так, анда биринчи Кумтөр маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер да, элдин баары эле билет, мен аган жооп деле бербешим керек эле, сиз сурап калгандан кийин мен жооп берип койшум керек. Кумтөр бул ысык көлдүн чыгыш жагында жайгашкан, билесиңер, өзү бул дүйнө жүзү боюнча жетиликке кирет. Алтындын запасы боюнча 1000 тонна алтын запасы бар болгон. Анын эми азыр жарымынан азы калды. Анткени ошо акыркы 30 жылда баягы Кумтөрдү казып, ташып кете берип, азыр ошо жарымынан азыраак алтын калды да. Анан бул Кумтөрдү мен өзү депутат болгонго чейин эле Кумтөргө 4-5 жолу барган адаммын. 2005 жылга чейин. Бизнесте жүргөн мезгилдерде, анан банктарда мен банкта баягы совет директоров деп коебуз го, ошондой мүчө болгом. Ошол мезгилдерде кыдырып барып жүргөнбүз. Өз көзүм менен көрүп жүргөнмүн. Мөңгүлөрдү кандай талкалап атканын, кантип ушу башка жака көчүрүп атканын бардыгын талкалап элем. Мөңгүнү көчүрүп койсо ал мөңгү туруп калбайт да, ошол жерде эрип жок болот. Анан кийин алтынды, эң негизгиси биздин кыргыз элинин байлыгын кантип талап тоноп кетип атканын мен өз көзүм менен бала кезимден бери көргөм. Анан Кудай маңдайга жазып 2005 жылы депутат болуп келип калдым. Ошол күндөн баштап көтөрдүм. Көтөрүп баштадык. Исабеков деген депутат эле, ал убакта Жети Өгүздүн депутаты. Эми мен Жети Өгүз округунанмын. Мен комиссиянын башчысы болоюн деп барып туруп, комиссиянын башчысы болуп Кумтөрдү текшерип келди. Ал алып чыкты, ал убакта 2006 экен, 2007 жылдар экен. Бирок эч жыйынтык чыккан жок. Эч ким көңүл бурган жок ал убакта.
Анан 2007-нин аягында бизди депутаттар таратып ийди парламент. Билесиңер, ал убакта. Анан 8 ай бош жүрдүк. Бош жүргөндөн кийин 2008-жылдын жай айларында мени комиссарлык болуп бер деп сунушташты. Комиссар болдум дагы, анан кийин ошол мезгилде анан көбүрөөк документти топтогонго маган мүмкүнчүлүк ачылды. 2,5 жыл комиссар болдум. Ошондо августка чейин, 2010-дун августуна чейин. Анан август айында ал убакта убактылуу өкмөт келип калбады беле, революция болду. Арыз жазып берип кетип, анан мен депутаттыкка кеттим. Ата журтту түптөдүм, офис ачтым, Бишкек республиканский штаб чүйдү, штабка жайгаштырдым дагы, анан аябай катуу иштедик дагы. Ата журт 28 орун менен биринчи орунду алып келдик. Ошондо таң калып калды элдин баары. Ата журт биздики эми Бакиевчилер деп Бакиевке чаптаганга аракет кылды, бирок эми баягы биз алдык. Биринчини алып келип анан парламентке келип калдык. Ал убакта күздүн күнү биз келгенден кийин конституция өзгөрдү дагы, парламенттик, президенттик деп туруп, баягы баш мыйзам өзгөрбөдү, башкаруу системасы өзгөрдү. Парламент күчтүү болуп калды. Ошол мезгилде анан калган каткан документтерди топтодум дагы, анан 2011-жылы анан комиссия түздүрдүм парламентте. Түзгөндө мени өзүлөр сен ушуну демилгечи болдуң, эми сен башына тур деп туруп, баягы 15-16 депутат мени председатель комиссия кылды. Төрагасы комиссиянын. 4 айдын ичинде мен бүт текшерип чыктым дагы, анан парламентке келип туруп кагаздарды таштадым. Мынакей алалы давайте. Албасак болбойт. Мына биздин байлыгыбыз кетип атат, миллиард доллар. Дегил бай орустар айткандай, протянутой рукой туда, то сюда, дай эле деп отурабызбы өмүр бою. Мына бизде өзүбүздө жатат байлык деген. Алалы десек эле, жок, баягы мафия, ал убакта президент, премьер өкө тең тигил тарапта. Анан биздин өзүбүздүн дагы илгертен бери иштеп келген жарандарыбыз бар, Центеранын акцияларын алып койгон Кумтөрдүн, Центеранда эми баягы акционерлери бар. Алар да колунда күчтүү. Мен жалгыз бир депутатмын. Эми партиялаштарым колдоп турду, мындай кыйкырып микрофондон башка. Чын жүрөгү менен баягы мага болушуп, өлсөм өлөйүн, камалсам камалайын деп чыккан бирөө болгон жок баягы. Анан кийин ошентип отуруп анан болбой калды. Баягы мен бардык жолдорун көргөзүп келдим. Мына акыркы 21-жылы алган жолдорду көргөзүп келдим. Мына ушундай кылалы деп президентке киргизгенибизде, не сен эле өзүнчө эле балекет болуп кеттиңби? Болбойт ал. Эл аралык компания буга тийбеш керек деп. Ошентип тескерисинче болуп калды. Мен ошо жыйынды көрдүм деп атпайбы? Азыр менин артыман башка комиссия түзө коюшту. Темир Сариевди койду алып барып, ошону айтайын деп кайра барып текшерип келе калсын деп. Барды дагы баягы неменин баарын жылмалап, жымсалдап алып келип туруп анан кайра отчет бермиш болуп, болду калды ушу бойдон деп эле калтырып коюшту. Эми мафия деген мафия экен да, бул Кыргызстандын ичиндеги мафия эмес да, бул дүйнөлүк мафия болчу да. Ал жерде экологиялык катастрофа, ал жерде финансылык мыйзам бузуулар, акча уурдамайлар, жанагы көмүр менен аралаштырып, көмүрдүн гүлү менен аралаштырып кетип, алтынды аяктан алып чыгып кеткен учурлардын баардыгын айтып берипсиз, көрдүм. Документалдуу фильмди да көрдүм. Ал өзүнчө эле журналисттик иликтөө сыяктуу болуптур. Анан депутаттар, коллегаларыңыз окуй, укмуш болгон турбайбы, өлгөн турбайбы, Кумтөрдү алал деп эле баары ызылдап атышыптыр. 80ден ашык депутат суроо берип жазып. Тескери кетиптирби баары. Анан эле жоош берүүгө келгенде болбой, ошол комиссиянын корутундусу жактырылбай, анан кайра иликтесинде анан өкмөттүк комиссия түзүлдү. Анан ошентип Кумтөр ошол учурда алынбай калды. 3 күн талкууладык. 3 күнбү, 4 күнбү талкууладык. Анан эле биринчи күнү, экинчи күнү менин отчетумду көргөндөн кийин бүт парламенттин депутаттары ала турган болдук. Бир 80% макул болду. Макул болуп, ой, молодец, давай, алып коелу, Кумтөрдү өзүбүзгө иштетели деп калды. Анан болгон күч аракет жумшап атсак эле, эртең добуш беребиз деген күнү кечтен, түштөн кийинден баштап эле, акырын күбүр-шүгүр болуп эле бири-бири менен кабинетке болуп отуруп эле мафия уже иштей баштады баягы. Эртеси күнү келип, бүгүн түштөн кийин добуш беребиз, кечке маал дегенде эле бузулду баары. Эмне иштеп кетти? Көпчүлүгү бузулду. Эми акча иштеп кетти да бул жерде. Акча иштеди. Бийлик башында тургандар против болуп атса, каршы болуп атса, анан тигилер менен бир болуп атса, эмне кылат анан? Бу жактын баарын минтип кичине тыйын алып келип тарата койбосоңор депутаттарга чатак кылышыңар деди да. Анан келди да анан тескери сүйлөй башташты, мен сразу түшүндүм. Сатылды деп. Менин ата журт партиямдан гана бир 35-36 депутат гана неме болду, за болду, макул болду да, колдоду. Анан Арнамыстан бар, башка, анан майда чүйдө ошо депутаттар бар, башка фракциялардан. Калганы бүт бардыгы тең алчысын алды дагы, добушка келгенде против добуш берип койду. Сүйлөгөндөрүн көрсөңүз микрофондо эле, алардын сөзүн угуп отуруп ыйлабай тургандайсың да. Бирок берген добушу такыр тескери болду. Анан жана жиним келип чыгып турган трибунадан кыйкырганым ошодо. Бетиңер барбай, ушинтип кантип ушуган добуш бердиңер, против добуш бердиңер. Элдин ырыскысын талап кетип атса, Кыргызстандын байлыгын алып кетип атса, барыңар жакшы сүйлөп туруп анан берген добушуңар ушул деп туруп.
Анан ал добуш ачык болчу. Мен бүт чыгарып алгам, азыр ким кандай добуш бергени архив менде тарых болуп архивде турат. Анан азыртпай эле ошол саясий кризис болду кумтөр маселеси боюнча. Сиз бир нече айдан кийин тарапташтарыңыз менен камалып кеттиңиз. Сиз, Камчыбек Ташиев, Талант Мамутов жана башка саясатчылар. Анан түрмөдөн дагы ошо кумтөрдү алыш керек деп билдирүүлөр таратып жүрдүңүз. Муну тарапташтарыңыз жеткирип атышты. Анан күтүүсүз жерден күтүүсүз болду да, ал жерде сиздерди актап жиберишти бир жылдан кийин. Анан дагы күрөшүп жүрүп, анан бирок чет өлкөгө чыгып кеттиңиз мандатты алгандан кийин. Эми ал эми мындай болду. Ошону менен биз каникулга тарап кеттик. Бул июнь айында каралган иш болчу. Анан июль август каникулга тарайт эмеспи парламент. Каникулга тарап кеттик. 2 ай эс алып келдик. Андан кийин келип, анан кайра эле баягыны көтөрө баштадым. Кумтөрдү туура эмес добуш бердиңер. Кайра карайлык, келгиле алалык эми муну. Эми ушинтип эми 1 миллиондон ашык элибиз тентип жүрсө, үй жайы жок, же жери жок, же квартирасы жок. Элибиз начар болсо, пенсия пособие абдан ылдый болсо, келгиле ушундай кылалы деп анан кийин октябрдын 3-үндө баягы митинг уюштурбадыкпы? Мен уюштурдум да митингди. Ал митингде эми баягы жерден биз камалып кетебиз деген деле ой жок, революция кылбай эле деген деле ой жок. Уюштуруп анан элге жеткирели дегенбиз. Бир 5,5 миңдей адам келди. Анан кийин баягыларга митингде айттык, бүт материалдарды жайлай тараттык. Анан митингке келгендерге таратып бердик. Мына мондай. Парламент колдобой койду. Эми кайра караталы, эл журт ар ким өзүңөрдүн шайлаган депутатыңарды айткыла, дегиле деп анан митинг уюштурганда анан камчы досум анан баягы забордон секирип кетип күтүүсүздөн эле да. Андай эч бир ойдо жок эле да. Анан бизди алып Кудай берди да. Бийликке тим эле баягы эчтеке таппай аткан бийликке асмандан издегенин жерден таап бердик да. Өзүбүз. Бардык, анан камалдык. Ошону менен жаттык. Мени баягы каралай башташты. Мына бул жөн эле популисттик кылып атат. Анан кийин ушундай демагогтук кылып атат. Анан кумтөрдү алып койсок, биз иштете албай калабыз. Кумтөрдүн эсебинен биз пенсия пособие берип атабыз. Эгерде кумтөрдү алып койсок, кумтөр токтоп калса, пенсия пособияңар берилбей калат мынакей деп, пенсионерлерди, пособие алгандардын бардыгын мага каршы коюп койду. Баары эле мени жек көрөт. Анан бакийипчи деп эле бакийипке эле чаптай берет. Чаптай беришет да. Ошентип анан 9 ай отурдук. 9 ай отургандан кийин анан биринчи соттон 1,5 жылга соттойду. Андан кийин экинчи сот бизди шаардык сот актап жиберди. Актап залдан чыгарып жиберди. 3 күндүн ичинде алып барды дагы, 3 күн эмес, 2 күндүн ичинде документибизди жогорку сотко жеткирди дагы, биздин депутаттык мандатыбызды алып койду. Баягы 2013 жылдары мен түрмөдө жатканда, тигил жетөгүздүктөр чыгып, түп ак суу бүт көл көтөрүлүп, жетөгүздө ызы чуу болуп, жолду жабышып, анан барган военный машинелерди, автобустарды бир-экөөнү өрттөп, сабап бир-экөөнү ошенткен. Каптагайыпты барып туруп барымтак алышып, барымтак деле алган эмес, алып барып машинеге отургузуп туруп, бас сен чечкин, айткын Атамбаевка чалгын, кумтөрдү алсын мамлекетке, алганга макул болсун деп эле отургузушкан да. Ошону барымтак алган, ошонун башында ушул турган деп. Мен чет өлкөдөмүн ал убакта. Чет өлкөдө жүрөм мен. Эгерде караколдо болсом мейли эле камчымды мойнума илип алып тиги баш ийип келет элем. Мен уюштурдум эле ушунду. Анан ошону менен баягы 17-жыл келгенде 4 жыл мурунку ишти ушул уюштурган деп туруп илип туруп эле анан кийин камап койду барып. Камады 11 жылга соттойду. Сотко, биринчи сотко, экинчи сотко, Верховный сотко чейин Каптагайып келип көрсөтмө берип атты. Ой, мунун тиешеси жок эч кандай. Кандай эмес деп. Жок, тиешеси жок десе эле, жок, мунуку бар деп эле. Эми эң негизги жабырлануучу Каптагайып болуп атат да бuyакта. Ал келип, ай жок буган, жөн эле камап эмне кыласыңар? Тапкыландан көрө тетиякта бош эле жүрөт деп аттарын айтып атат. Баланчаев уюштурган, Түкүнчөев уюштурган аны депчи. Жок, мен алдыда соттойду. Ошо менен 3,5 жыл жатпадым баран. Анан 20-жылы эл алып келди дагы, чыгарып келип туруп, премьерлик тактыны берди биринчи кечке маал. Андан кийин эртеси күндөн баштап анан Сооронбай кетсин, давай ИО президенттикти алсын, бүттү, андай жаңы шайлоо кылалы деди. 10 күн ары болдук, бери болдук. Акыры 10-чу күн дегенде анан Сооронбай Шарипович макул болду, көзү жетти. Мен аны баягындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атып, эми аны отуруп турсун деген тышкы күчтөр да келди. 10 күн жүрдү, алардын бардыгы менен сүйлөшүп жүргүзүп атып, анан 10-чу күн дегенде кеттим, маган ИО президент деген макамды алдым. Ошол 16-сы бекен ИО президент деген наамды алдым. 17-си күнү түн ичинде Акылбек Үсөнбековичти чакырдым. Анда ылдый жакта баягы өкмөт үйүнүн азыркы эски МИД отурбайбы, ошол жерде отурчу эмес белек. Отурчумун да, анан Камчыбек Кыдыршаевич отурат, Арзыбек Бурханов, Улан Омоканович, мен болуп отуруп анан кийин Акылбек Үсөнбековичти таап келе дедим. Жарым сааттын ичинде келип калды, анда ал депутат болчу, парламенттин депутаты. Эми баягы кумтөргө жанакы мен алдыма деди деп суроо берип атпайсызбы, ошого толук жооп берип атам да, ошого келтам.
Анан таап келе десем, таап келди, жарым сааттын ичинде келип калды. Анда ал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Акылбек Үсөнбекович дедим, сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакын Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же экспертный эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Анан айттым, мен 2012-жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек дедим. Кумтөр текшерип башташыңыз керек дедим. Анан дедим, сизге түз эле пара беребиз деп чыгат дедим. Ортомчулар чыгат дедим. Алар прямой айтпайт өзлөрү. Сиздин жакын досторго чыгат, туугандарга чыгат, керек болсо өзүңүзгө деле чыгышы мүмкүн, чет өлкөгө чакырышы мүмкүн. Сизге чыгат дедим. Чыкканда дедим, сиз категорически мен албайм, мен Кумтөрдү алабыз мамлекетке деп айтпаңыз дедим. Болду, сүйлөшөбүз. Азыр мен текшерип баштайын, анан аягына жеткенде справкамды жазып бүткөн кезде анан сүйлөшөлү, макул дей бериңиз дедим. Эчтеке айтпаңыз дедим. Билгизбеңиз дедим. Текшере баштаңыз дедим. Бирок дедим, шайлоодон кийин алабыз Кумтөрдү дедим. Сиз азыр текшерип баштаңыз, бир 3 ай 4 ай убакыт кетет, жарым жыл. Анан кийин шайлоодон кийин алабыз. Шайлоого чейин унчукпай туралы дедим. Анткени эми шайлоодо булар миллиардный компания, триллионный компания да булар эми. Сиз ошондо шайлоого чейин алабыз деп айтыштан корктуңузбу? Сиз алтын жок калыптыр деп койдуңуз эле. Мен ошого келатам азыр. Анан кийин ошону айтпаңыз дедим. Анан сразу ошол жерден айттым, Кумтөрдү алгандан кийин дедим, бизде ошол аякта чет өлкөлүктөр башкарып отурганда, бир 10 чакты адам башкарып отурган башкаруучулары болуп, алардын эмгек акылары айына $300–350 миң болчу да. Анан кийин айттым, муну Кумтөрдү алгандан кийин улантып кетиш керек, иштеп кетиш керек дедим. Бөлтүрүк деген бар эле дедим. Теңиз бөлтүрүк деген ушу мен. Бирок аны менен көрүшүп деле келем, ошол жашка чыкканы же уга деле мындай угуп жүрөм, бирок мындай жолуга эле келем да. Ошо таап кел, бир жерде иштеп аткан болсо, ошол иштеп аткандай эле эмгек акысын берели. Бош жүргөн болсо андан беш бетер жакшы. Ошону даярдайлы, ага дагы ушундай үчөөбүз секретно сүйлөшөлү аны. Эч кимге айтпа деп анан. Бир кезде макул деди, табам аны деди. Анан кийин кетти ошону менен. Бир жума өткөндөн кийин таап келди. Баягы кабинетке алып кел дедим. Үчөөбүз отуруп алып сүйлөштүк. Эмне кылып атасыз десем, Алматыда элемин, анан мындай дегендей бош эле жүргөн экен да. Анан жакшы болуптур анда. Анда ушундай. Сиз даярданыңыз анда. Кумтөрдү алабыз биз өзүбүзгө. Алабыз дагы. Ага чейин Кумтөрдү алганча чейин сиз унчукпаңыз. Секретте кармаңыз буга. Бирок азыр бизде 3 Кыргызстандын атынан 3 совет директордордо мүчө бар экен. Канадада, Центерада. Ошонун бирөөнү алабыз дагы, сизде барып коебуз дедик. Коем дедим. Барасыз дагы акырын документтерди сууруп чыга бериңиз аяктан. Белгилүү. Анан бизден кимдер акционер экен Кыргызстандан, Эшматпы, Ташматпы, аны дагы изучать этиңиз деп. Анан алмаштырдык да, аны жөнөттүк. Ал жерде бир 3 ай иштеди, 5 ай иштеди, иштеп отурду. Кумтөрдү алгыча чейин. Бирок ага бир да документ беришкен жок. Мен мындай анда-санда бир сурап коюп турдум, берип атабы? Жок, баары эле секрет деп менден жашырат, мен келатканда тим эле шуурашып сүйлөшүп калат, анан болду, эчтеке кылбайт деди. Бир да мындай бир секретный бир документ алып келген жок. Анан шайлоо өттү. Шайлоонун алдында мен эми баягыны билесиңер да айттым да. Кумтөрдү албайбыз, аякта алтын деле калбай калыптыр эми. Кандай иштесе ошондой иштей берсин, кийин рекультивация кылып кетсе болду эми деп койдум. Баарыбыз чалкадан кеттик. Баарыңар чалкадан кеттиңер. МПО азаттыкка Кудай берип салды тим эле силерге. Жаза баштадыңар. Мына бул деген айткан сөзүнөн кайтты. Анткени креслого жетип албадыбы бул. Болду дедиңер, бир 10%, 15%, 20%дай мен шайлоочуларымды жоготтум да. Эми мага ишенип турган адамдар дагы уже 50-50 болуп калды. Бу чын эле ушу кечө күнү эле айтып атты эле, түрмөдө жатты. Ушунчалык азапты көрдү, анан кийин келип албайм деген муну кандай деп. Мен айлам жок. Антип айтышым керек. Антпесем мен азыр алабыз десем, мени жок кылып үй албаса дагы Кумтөрдүн баарын талкалап, эртең эч ким иштете албай калгандай кылып, анан таштап кеткен атпайбы. Аякка кайра Кумтөр токтоп калгандан кийин кайра жылдырыш үчүн эле жок дегенде $300 миллион, $500 миллион керек болот дагы. Анан айлам жогон ошону айттым дагы, анан кеттим выборго, шайлоого. Өтүп келдим, Кудай жалгап 80% эл колдоп берди. Анан келгенден кийин Акылбек Үсөнбековичтен бурай баштадым. Тездет. Болуп, атырак алабыз. Анан ошентип отуруп, майдын бир 15 бекен, 17 бекен даяр болду. Парламентке бир күнү киргизип карап, ошол жерден чечим чыгарып алып туруп, анан Кумтөрдү тышкы башкарууга алабыз дегенди уже тигилерге жетип калыптыр. Мына карабайсызбы ушу? Бизде кандай мафия утечке кетип калган. Анан алар иштеп аткан электрондук системаларын талкалап, уже баштайт да 2 күн калганда. Ошентип срочно анан кийин батыраак өткөрдүк да, парламенттен бир жума дайын карамакпыз. Киргизгиле деп батаяк киргизип туруп, парламент чечет да. Баягы немени кнопкага салып, денонсацияны. Анан шак эткизип туруп анан барып басып калдык да. Тышкы эме деп, управляющий деп туруп теңиз бөлтүрүктү койдук. Айттым, давай эми дальше улап кеткин эми муну деп.
ага чейин бир 2 ай мурун алтынын чыгарбай баштаганбыз. Тиги кыргыз алтында эмеде жаткан да, тиги Назбанкта запаста, кара балтада жаткан. Бир 500-600 килограмм алтынын. Кудай жалгап аныбызды да сактап калдык. Анан ошону менен анан кийин барды дагы тышкы башкарууга иштеп баштады. Анан тышкы башкарууга баштаганда бир жума барып келди, барды дагы анан бир жумадан кийин келип мага отчетун берди. Анан мен ошол жерден анан айттым анан теңизге, теңиз бөлтүрүккө. Теңиз мырза, эми бул жер сизге Европалык башкаруу эмес, Канада эмес, же башка кошун өлкөлөр эмес, жеке фирма эмес. Бул мамлекет көттү бизге. Анан мамлекет деген 1 сомдун аркасынан кубалап барат. Биякта Кыргызстанда ошондой. Сен баягы мен немецкий башкарам, мен европейский башкарам дебе. Ар бир болтун, ар бир литр селеркага чейин текшер. Алтын, 1 грамм алтын түп-түз келип, афинаждан өтүп, анан Назбанкка, улуттук банкка баргыча чейин көзөмөлдөшүң керек. Уурдатпашың керек. Өзүң уурдаба, башкалар уурдатпа. Дедим, болду деди, мен таптаза иштеп берем, уурдабайм, мен укмуш башкарып берем деди. Тим эле миллиардный, триллионный компания кылам муну деп. Кетти, мен өзүм билгендеримди да айттым. Ай, селеркадан ушинтип атпсыңар. Анан ошо менен кетти, башкарып атат. Анан мурда бара калып эле баягы спонсорский деп футболистине деле, улакчысына деле, сурап барганына деле мына мат помощь, спонсорский помощь деп эле бере баштаптыр. Анан аны да айттым. Ай, саган бул менчик фирмаң эмес аны бергидей. Бул өкмөт аркылуу беришиң керек. Бюджетке түшүш керек бардыгы тең, дивидендтин бар. Бербей андай. Сен макул деп кеткен. Маган маалымат келди. Бишкекте бүтүндөй Кыргызстанда 60 сомдон солярка алынып атат, сатылып атат. А Кумтөр болсо 80 сомдон алып атыптыр деп. Эми 20 сом ар бир литринен жеп атат деп. Анан дароо эле бөлтүрүктү чакырдым. Кабинетиме келди. Анан айттым, мага ушундай маалымат келип атат. 60 сомдон сатылып атыптыр бүт жакта. А сенде 80 сомдон экен. Ар бир литринен 20 сомдон жеп атыпсыңар. Бу кандай деп. Анткени бул 20 сом деген укмуш чоң акча ар бир литринен. Себеби Кумтөрдө айына 11 000 тонна солярка сарпталат. 11 000 тонна, элестетип атасызбы? Бир айда. Айырмасын өлчөп көргүлө. Анан айтты, жок, сизге деди, калп маалыматтарды берип атат. Калп ал депчи. Анан кийин макул текшерип кой дедим. Анан кийин жок, мен өзүм текшертсем, чындап эле ошондой, баягы кагаздарында. Анан кийин проверка жибергенде анан прокуратура барды дагы таап чыкты бүт барын. Таап чыгып, анан кийин барын камады. Ал жерде бир жалгыз эле бөлтүрүк эмес, замдары 5-6 камалды. Камалып анан баягы ущербтин барын төлөп, ошентип анан кийин чыгышты. Андан кийин андан башка дагы бир кызыгы бар анын. Бизге айтпай, өкмөткө айтпай, же мага айтпай эле Кумтөрдүн офисин, баягы Бишкектеки жана учкунда турат эмеспи, илгертен бери, 30 жылдан бери. Ошону мен көчүрөм башка жака деп туруп, мыйзамдагы уурунун бир имаратын арендага алат. Арендасы дагы тим эле суммасы аттын башы. Чуть ли бир айына $1 миллион төлөйм деппи, ушундай арендага алыптыр. Аны ремонт кылып туруп, анан аган момундай мебелдерди алып барыптыр. Ал сатып алыптыр. Мебелдеринин өзүнүн эле отурган креслосу $6 000 кресло. Анан кийин тергөө иши башталып, камалып, анан кийин, ай, сен неге $6 000 кресло сатып аласың? Керек болсо президенттин отурган креслосу бир көп болсо $600 эле кресло. А сен неге сатып алдың десе, берген жогу күлкүмүштүү да. Мен өзүм боюм кичинекей, анан баягы $600 креслодо отурсам көчүгүм сыйгалана берет. Анан ошон үчүн $6 000 креслону сатып алдым деп эле. Ушундай бир кызыктуу немелери болгон да бул кишинин, ушундай бир кызык экен. Анан мына ушундай бир эмелер менен анан кызматтан алынган да бул кеткен. Камалар алдында. Мага келди дагы анан кийин мойнуна алды. Мен деди, баягы европейский стиль менен башкарып жүрүп эле, ошолорго ишенип алыпмын, сиздин айтканыңыз туп-туура чыкты, кечирип коюңуз мен деп. Мен айттым, мен го макул кечире берем как адам катары. Бирок тергөө органдары кечирбейт да сени. Сен төгүшүң керек, ущербтин баарын жабышыңар керек. Мен сага башында айтпадым белем. Сага бул деген тиги европейский компания эмес, сага жеке компанияң эмес. Акчаны үнөмдө ар бир сомдун аркасынан издеп барат, сурап барат деп айтпадым белем. Сен башын шылкыйтып отурду. Бирок камалып кетти. Камалып кетип, анан кийин ошо баарын баягы төгүп, ошону менен анан кийин бөлтүрүлгө эмес, бардыгы ошол кызматтан алынды. Анан ал ортодо жанакы баягы жашыруун болуп неме кылып атканда аны эсиме түшө калды азыр. Улукбек премьер-министр. Анан мен баягы кимге айтып, Акылбекке айтып, диги бөлтүрүктү даярдап, аны жанакы совет директоровго жиберип атпаймынбы? Сен барып иштеп тур, Кумтөрдү алганда чуркап келесиң дагы, тышкы башкаруучу болуп отуруп каласың ал жерге деп. Анан Улукбекке айтам, сен токтом чыгар деп. Бир токтом чыгарыш керек экен, анан комиссия иш баштап, баягы депутаттык комиссия, анан баягы неме кылып, ушундай болуш керек экен эле. Баягыны айтып коюп, Улукбекке унутуп калыпмын. Иш менен жүрөм, күнү түнү дебей, мен 4 саат уктап, 20 саат иш үстүндө болдум да, бир 3 жыл катары менен. Азыр деле өзү ошондой. Анан бир күнү эле Акылбек
Үсенбековичти чакырсам эле айтат, эмгиче токтом чыга элек. 2 ай болуп кеткен андан бери. Атаны окуяй деп аны Улукбекти чакырдым. Бай Улукбек келчи. Ал убакта билесиңер да система өзгөрө элек, башкаруу системасы. Парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө, парламентке баш ийет, президент өзүнчө, мындай бардак система эмес беле аны. Анан эмне болду, сен эмне неме чыгарбай жүрөсүң, токтом. Десем мен Садыр Нуркожоевич анан риск болуп атат, анан эртең күчтүү эмелерде эл аралык компанияда анан бизди деге нон грант кылып койсо чет өлкөгө чыга албай калбайбыз анан биз деге утулуп калсак анан эме болбойбузбу деге талкалабайбы бизди алар деп. Туй атаңдын озурайын, ай. Кой ата. Андай болсо бир протокол уюштуралы, протокол жазалы, чогулуп туруп баарыбыз бир секретный протокол. Сен коркуп атсаң сенин колуңа, эми аны мен түздөн түз буйрук бере албайм, анткени ал премьер-министр, система башка, башкаруу системасы анан. Анда чогулалы да дедим, бүт силовой структураны баарыбыз чогулалы, тиешелердин баарын анан протоколго кол коюп, мен кол коюп берейин, мен кепилдик берем, мен жоопкерчиликти мойнума алам деп берейин. Деп анан мейли деди. Анан мен биринчи анан кол койбодум мына. Мен кепилдикти алам, мен жооп берем Кумтөр боюнча. Эч кимиң жооп бербейсиң башка, мен кепилдик деп. Бир жаңгыл единственный экземпляр деп анан баягы жашыруун деп турган колуна ме деп карматып койдук. Азыр ошо Улукбек Мариповдун сейфинде жатат да, үйүндө деге секретный протокол ошол жерде. Жалгыз экземпляр. Анан күлүп анан кийин ошонун эртеси күнү анан токтом чыгып, анан жанагынтип бат-баттан анан алып койдук да мынакей Кумтөрдү. Кумтөр боюнча акыркы суроом. Кумтөрдөн акыркы эсеп боюнча мына сиз бийликке келгенден бери 5 миллиард 100 миллион доллардан ашык жалпы кирешеси болуптур, выручкасы. Ошол эле учурда таза кирешеси 2 миллиард доллардан ашыктыр. Анан мен жакында интернеттен окуп калдым, бирөө Кумтөр биздики болду, бирок менин кашыгым алтын боло элек деп. Кайга кетип атат Кумтөрдүн акчалары? Бу да аябай катуу курчтура бердиңиз да. Кумтөрдөн эми жылына 1 миллиард алтындын, 1 миллиард доллардын алтыны казылса, анын жарымы өзүнүн расходуна кетет. Бекер казылбайт деп, жөн асмандан эле түшө калбайт. Жарымына жакыны, кээде жарымынан ашып кетет, эми алгандай, ар кандай эмесине. Анан жарымы болсо таза киреше болот. Таза киреше түшөт да мындай. Баягы жарымы расходко кетет деген бул зарплат, пенсия пособиясына, жанакындай налогуна, анан кийин соляркасына, запчасына, аркы беркисине дегендей да. А калганы таза киреше. Ал мамлекетке түшөт, түп-түз. 2 миллиард доллардан ашыктыр да, таптаза кирешеси. Анан эми гиктин үйлөрү салынып атат, 2 миллиард эмес 3 миллиард долларга. Бул каяктагы акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500гө жакын, 500дөн ашык бала бакча, мектептер курулду акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Көрүп атасызбы же көрбөй элесизби? Сиз айтыңыз. Көрүп атасыз, ошол эмне каяктагы акча? Мына ушул Кумтөрдүн акчасы. 1000 километр, мына былтыр 1,5 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр жол басабыз, асфальт басабыз деп атабыз. Жалпы 6,5 миң Бакиевдин километр деп убагында эң көп жол баскан, эң узун жол баскан асфальт. Бакиевдин убагында 250 километр жол басыптыр. Баягы жайкы сезондо баягы, күн жылуулукта. А биз азыр 2000 километр басып атабыз. Каяктагы акча деп атасыз? Мына Кумтөрдүн акчасы. Пенсия пособиялар көтөрүлүп атат. Көтөрдүкпү же көтөргөн жокпузбу? Мен келгенде 700 сом алчу, жана минимальный пенсия деп. Азыр 7100 алып атабы? Ар бир эң албадым деген пенсионер. Мына жакында октябрдан баштап 8800 алышат. Каяктагы акча? Кумтөрдөн түшкөн пайда. Ошол коррупцияга каршы күрөш катуу темпте жүрдү. Жана акча кайдан дагы жүрөт, бул тынымсыз кете берет. Жана акча кайда кетип атат деген суроонун улантысын берейин деп атам. 4 миллиард доллардан ашык түшүптүр отчет боюнча. Кумтөрдөн 2 миллиард таза киреше. Элдер ушу миллиарддарды эсептеп атат, каяка кетип атат депчи. Тыштан алынган карыздар, иштен алынган карыздар, миллиарддар каяка кетип атат деген суроо да. Эми коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акча кайда кетти да? Коррупциядан эми 4 миллиард түшкөн жок, чынын айтыш керек. 300 канча миллиард сом деп. Ал эми мен башында эле айттым элем, тети коррупция менен күрөшүп атканда эле мына 10 миллиард төктүрдүк, анан быйыл 50 миллиард төктүрдүк деп Камчыбек Кыдыршаев досум айтып атканда эле айттым элем. Ай досум, цифралар менен ойнобо. Эртең ошончо чыкпай калса жеп алды деп айтат элдер. Цифралар менен ойнобогундагы реалдуу түрдө айткын деп. Ал кандай мындай 300 миллиард болуп кеткен. Мисалы, могу ноутбукту конфискация кылып атсаң, бирөөдөн алып атсаң, мисалы райымдыкын же мыйзамдагы уурунукун же жана кустуруп аткандардын бир квартирасын, мисалы, квартирасын 100 000 долларлык квартирасын алып атсаң, 300гө баалап туруп эле ала берген да. Аны сен кимге сатасың 300гө? Эгерде рынокто 100 000 доллар турса. Азыр ревизия кылып атат, канча имущество түшкөн, кайра канчага сатылды. Азыр фугиде турган имуществолор толуп турат, 100 деп саналат, сатылбай тургандар. Ал ошол 1 миллион доллар турса 10 миллионго баалап алып келип алган дагы анан кийин кайра сата албай калган.
Анын үчүн комиссия да түздүргөм өзүнө канча кылышат. Сен өзүңдүн балдарыңан турган бир 3 баланы фугиге жибер, комиссия болсун ошолор. Аукционго коюп, реальный баасы канча ошончого саткыла. Анан 10 миллион доллар деп отура берсеңер, ал 1 миллион долларлык болсо, анан кантип ким алат аны? Депчи, ал баягы эмес. Бирок коррупциядан эчтеке түшпөдү, анан пайда болбоду деп да айтпайм. Пайда жакшы эле болду. Мектептер салынды, кээ бир жерде ГКМбнын бүт райондорунда эмелерди жаңылады, райондун центр борборлорунда, областтын борборлорунда жаңылады, академия салды, спорт площадкаларды салды, эс алуучу жайларды салды. Ошолордун баары коррупциядан түшкөн акчалар. Пайда берди, бербеди деп айтпайм. Бирок 300 миллиард, 400 миллиард деп анан 4 миллиард доллар деген эми оюнчук акча эмес да. Анча эмес, 4 миллиард доллар эмес. Анча эмес. Булар демек бул дагы жанагы социалдык долбоорлорго кетти. Макул, анда карыз боюнча кийинчерээк берейин. Дагы бир азыр коомчулукта талкуулап аткан суроону берейин. Бир Сырак Кенжебаев деген жаран азыр интернетте чуу салып атат. Дагы толтура видеолор чыгарам деп атат. Ал сиздин агаңыз Сабыр Жапаров менен түшкөн сүрөттөрүн, видеолорун жарыялап, резиденциянын жанында офис деген бар. Бул жерде негизги маселелер чечилет. Кофе айтып койчу. Негизги маселелер чечилет. Сабыр Жапаров бул бажыга таасир этет деп, кумтөргө таасир этет деген дагы буга чейин сөздөр болгон. Ошондой сөздөрдү таратып атат. Анан сиз буга кандай жооп бересиз? Бул азыр катуу талкууланып атат. Сиз текшертесизби маалыматты? Эми бул маселе боюнча эми мындай анда. Мен жана менин Жапаровдор дегеле бардык чиновниктер өзүбүздүн жеке чөнтөгүбүздү мамлекеттин чөнтөгү менен алмаштырбайбыз. Алмаштырган эмеспиз, мындан ары да алмаштырбайбыз. Бул боюнча мен кепилдик бере аламын. Ар бир чиновник айтам мен, айыл өкмөттөн баштап премьер-министрге чейин. Адылбек Элешевди коюп атканда, Акылбек Сөмбековичти коюп атканда ошентип айткан. Казынага тиймей жок. Казына бул ыйык. Тийбегиле, бул элдин акчасы. Бизнес кылгыла, башка жактан тапкыла, бирок тийбегиле деп. Анан кийин ошондон бери карай эле баягы кимде ким казынага кол салса, аларды биз аеосуз камап келатабыз, кустуруп келатабыз, көрүп атасыңар, көрүп атасыңарбы? Албетте. Ошон үчүн коррупцияга каршы күрөш эч качан мындай мамлекеттин эмесине, баягы казынасына же болбосо мамлекетке түшчү акчага эч кимдинге жол бербейбиз уурдаганга. Анан эми бул жигиттин айтканын мен деле уктум, көрдүм. Муну мен кабыл алгам башында. Айтты. Маган алып келишкен деп. Кабыл алгам, кабыл алып анан кийин мындай карасам, эмне сунуш менен келдиң десем, эми жомок, айыл чарбасын жомок кылып ийем деди. 2-3 жылдын ичинде жомок айландырам айыл чарбасын деп. Европейстерим бар, анан голландец, анан итальянец, немистер менен деди. Анан кабыл алдым дагы, анан кийин Бакыт Төрөбаев менен чакырдым да, экөөнү көздөштүрүп койдум. Бакыт ал убакта Бакыт Төрөбаев эле министр, айыл чарба министри. Бакыт, могу жомок кылам деп атат, давай сен ушуну менен иштешип көрчү. Деп эми келген инвестормун деп келгендин бардыгын кабыл алам мен. Кимиси болбосун. Мейли Кытай, орусу, түркү, ким болбосун. Анан тиешелүү адамдарга жиберем. Карагыла могуну, иштешкиле, болсо салгыла депчи. Анан ошентип Бакыт Төрөбаев менен жолуктурамбы? Бакыт Төрөбаев экөө Италияга учуп барыптыр, Германияга учуп барыптыр. Анан келди. Европаны бүт кыдырып келди дагы. Анан Бакыт мырза сразу эле айтты. Шеф, бул чота аферист оңдонгөндөй, мунуку жомоктой болуп атат, фантастика өзүнчө эле деп. Анан мен эчтекендерим жок, болуп турганда деп койдум, ишке ашпаса деп. Эми ал жерден бирөө обязательство алып атпаса, бизди милдеттендирип атпаса айында. Кабыл алдым, көздөштүрдүм, кетти. Кийинки темага өтсөк, мына азыр экономикага байланыштуу, Орусиядагы кырдаалга байланыштуу, жанагы Ормуз кысыгынын айланасындагы дүйнөдөгү дегеле чыңалган кырдаалга байланыштуу азыр күйүүчү майдын баасы улам өсүп атат да. Бизде мына 100 сомдон 110 сомдон ашып кетти, өкмөт субсидия кылып кармап турат бааны. Ошентсе дагы кыйын болуп баратат күндөн күнгө. Анан бир сурооту болот. Бизде мунайдын аныкталган запасы 100 миллион тоннадан ашык деп маалымат берилди эле. Андан башка да бар деп атышат. Эмне үчүн ушул иштетилбей келет? Бизде жунда баштаган бир 10 чакты күйүүчү майды иштетүүчү майдараак алар заводдор бар экен. Эмне үчүн буга чейин ушул күйүүчү май боюнча коопсуздук, көз карандылыктан чыга албай келатабыз? Күйүүчү май боюнча биз эми көз карандыбызда билесиңер да. Орусиядан алабыз, 90% Орусиядан алабыз. Газды 100% Орусиядан алабыз. Анан эми бизде эки эле завод иштейт. Бирөө Жунда, аны кытайлар салган завод. Аны да ошо жерин 49 жылга берип, анан завод салдырган убагында. 15-чи бекен 16 жылдар салынды го. Андан кийин анан түштүктө КПК Жалал Абадта. Ал завод бар, экөө биригип бизди толук камсыздандыра албайт. Нефтини биз Кыргыз нефтегаз казат, ал да аз казат.
Анан азыр эми ушу Алай тарапта, Баткен тарапта нефтинин запасы чыгып атат деп атат, изилдөөлөр жүрүп атат. Өзүбүзгө жетиштүү нефтинин запасын казсак дагы бул эки завод бизди камсыз кыла албайт 100%. Ошондуктан азыр модернизациясы жүрүп атат, Жунданыкы дагы, ИКПКныкы дагы. КПКга биз баш аяк 400 миллион доллардын тегерегинде акча бөлүп, эми 200 биздин мамлекеттен, 200 инвестор тараптан. Модернизация кылгандан кийин 28-жылы ал ошол евро стандарттагы К5 деген бензинди чыгара баштайт. Дизелди качествосы оңолот дегеним да. Ошондо түштүктүн эң жок дегенде 1,5 камсыз кылат азыр ал жак. Бул Жундадагы реконструкция болуп атат. Бияка дагы 500 миллион доллар Кытай тарап бөлгөн экен, Кытайдын Пекин. Аган азыр жүрүп атат. Ал деле 28-жылы бүтөт. Бул дагы модернизация. Бул дагы К5 чыгара баштайт. Евро стандарттагы бензинди. Ошондо бул Жунда түндүктүн 1,5 камсыз кылат. Ошондо биздин тияктын 50%, бияктын 50% камсыз болот атпайбы? Калган 50%-ын камсыз кылыш үчүн биз 2 завод салышыбыз керек. Бирөөнү Кеминге, экинчисин ушул Ош же Жалал Абадка жанакы темир жол өтө турган жерге, жакын жерге. Ошондо бизге тияктан Түркмөнстан, Азербайжан, Ирандан алганга, нефт алганга эгер өзүбүздүкү жетпесе, ошондо жол ачылат да биз. А бияк эми нефтини таап иштетебиз. Ошондо гана биз көз каранды болдук десек болот. Нефтиден, бензинден жана башкадан. Азыр биз толук көз карандуу мамлекетпиз. Мисалы, кече Ормуз кысыгындагы Иран менен беркилер эме болгондон кийин проблема башталбадыбы? Проблема башталганда бүт бардык жакта кымбаттады. Мен эми аттарын атап ойлогон кошул өлкөлөр Казакстандан башкасын айтайын. Бизден 25-30 сомго азыр да кымбат болуп турат. Биз бир баада кармап атабыз, колдон келишинче көтөрүлбөйт. Биз аны субсидировать этип атабыз бюджеттен. Кой 90 бойдон турсун, 89 бойдон турсун, мына калганы 20 сомун биз бюджеттен берели деп жаап атабыз. Электроэнергияны биз субсидировать эткип атпайбызбы? 2 сом 50 тыйын болуп турган болсо, биз 1 сом 37 тыйындан берип атабыз, калганын биз мамлекеттен жаап атабыз. А Казакстан үчүн арзан, Казакстан дагы ошентип субсидировать этет. Анткени нефть, газ өзүлөрүнөн чыгат да. Нефтинин стоимости мисалы 80 сом болгон болсо, булар 60 сомдон сатып атпайбы? 20 сомун булар өкмөттөн жаап коет ошентип. Компанияларга берип коет медеп. Бул аябай чоң акча болуп атат да. Аябай чоң, миллиарддаган акча кетип атат. Ошого чыдап атабыз. 2 миллион башка баалардагы өйдө көздөй сүйрөйт да кымбаттатыпчы. Бардык керектөөчү баалар, жол кире, аркы берки товарлар, курулуш материалдары, азык түлүктүн баардыгынын баасы көтөрүлөт. Ошондо кандай болот? Дагы кымбатчылык болушу күтүлөбү? Эми биз колдон келишинче, күчүбүз жетишинче ушул баада кармап турганга аракет кылабыз. Ошол жана тамак аш, курулуш материалдары кымбаттап кетпеш үчүн кармаганга аракет кылабыз биз. Өзүбүздөн чыккан электроэнергияны арзан кармап атабыз мына. Элдин баарында 5 сомдон болсо, бизде 1 сом 37 тыйын 1 киловатт. Азыр көчөгө чыгып адамдар менен сүйлөшсөңүз, айта турган негизги сөздүн бири ошо кымбатчылык да. Кымбатчылык, дүйнө жүзү боюнча кымбатчылык болот. Сизден кандай жол алабыз? Азыр сизди көрүп аткандар кымбатчылык боюнча эмне дейт экен? Кандай болот прогноздор? Жанагы негизги азык түлүктү коопсуз кылып камсыздап бере алышабы бизге? Басым көтөртпөй деген. Кол кушуруп эле отурган жокпуз. Бизде 9 түрү болсо тамак аштын мисалы, анын 6 түрүн биз өзүбүздөн чыгарганга жетишип калдык. 3 түрү боюнча импорт кылып атабыз, калганын дагы аракет кылабыз. Анан эми эт боюнча дагы мына 500 миллион сом бөлүп бергенбиз. Уйларды бая сатып келип, анан кийин союп, баягы арзан шаардын ичине, Бишкектин ичине, Оштун ичине, Жалал Абадтагы областтын центрларына, баягы эми көбүнчө эле областтын центрлары Бишкек, Ош жетти. Ошолорго арзан кылып 650-700гө чейин кармап тургула деп аны да кылдык. Эми кол кушуруп эле отурган жокпуз да, бизде өкмөт иштеп атат, антимонополия иштеп атат. Айла жок болгон жерде айла жок отурабыз. Атак айла бар жердин бардыгынын жолун таап кармап турганга аракет кылып атабыз. Дагы кыла беребиз мындан кийин. Дагы бир катуу талкуу болуп аткан маселеге келели. Мына жер кодексине өзгөртүүлөр демилгеленди. Ага ылайык ушул ижара маселеси азыр кайра иштелип атат да. Элдер ошондо жер сатылып кетпейби деп чочулашты эле. Сиз жер сатылбайт деп айттыңыз. Эми муну мыйзам дагы кепилдейт. Чет элдиктерге жер сатылбашын. Карап көрсөм, мыйзам долбоорунда алгач 10 жылга ижарага берели. Анан жакшы талаптарды аткарып иштесе, анан да 20, анан 50гө деп 3 фильтр коюлуптур да. Анан бирок муну азыр эле пайда боло калгандай түшүнгөндөр болуп атат. Анткени Садыр Жапаров 50 жылга сатып атат деген жердин баарын деп атчабы? Ооба, 50 жылга сатып атат, чет өлкөлүктөргө берип атат. Көлдү саткан атат, көлдүн жерлерин деген пикирлер жайнап кетти. Менин оюмча элдерге маалымат жетпей атат. Сиз түшүндүрүп айтып берсеңиз, азыр жер кодексине киргизилген өзгөрүүлөр кандай иштейт?
Жер кодекси баягы 50 жылга берилсин деген. 50 жылга чейин деп койгон, бирок ошон үчүн 49 жылга деп берип атпайбы? Аскар Акаевдин мезгилинде эле кабыл алынган мыйзам да бул. Ошондо 35 жыл болуп атабы? 35-36 жыл болуп атат, 92 жылга кабыл 92 жылдан баштап. Ошондо 34 жыл болуп атпайбы? Ошондон бери ошол 92 жылдан бери 49 жылга алган адамдар бар экен бүгүн дагы. Ошол мезгилде. Бирок бир чырпык сайбаптыр. Тескерисинче не кылган дебейсизби? Башка бирөөнө саткан экинчиге, экинчиси үчүнчүсүнө саткан, үчүнчүсү төртүнчүсүнө саткан да. Мына менин жерим бар 49 жылдык, анан 48 жылга алды, 45 жылга алды, анан 35 жыл, 30 жылга алды депчи, түшүндүңүз да? Ооба. Перепродажа бар. Мындайча айтканда, орустар айтканда, воздухтан акча жасашкан да, сата берген да, мынтип бири-бирине жүрүп. Бирок бир тал чырпык сайган эмес. Бүгүн да ошондой жерлер бар мынакей. Анан эмне кылдыңар дебейсиңерби? Биз ревизия кылып чыктык бардыгын. Кылгыла давай, карагыла деп, жерлерди карагыла деп эмнеден келип чыкты бул? Бизде республика боюнча айыл өкмөттөрдө, айылдарда катып жаткан жерлер бар экен, айыл өкмөттөр. 100 гектар, кээ бир айыл өкмөттөрдө 1000 гектарга чейин. Бирөөнү оформить этип берип коет экен 10 жылга, 10 гектар жерди мисалы. А бирок анын учетто жок. Налогун да төлөбөйт, учетто да жок, короче, башка жерин. Мисалы 1000 гектар жери болсо 900 гектар бар бизде деп көргөзүп жүргөн. Ушуну ревизия кылгыла да 1 квадрат метр жерди спутниковый карап эле билгедей бололу деп биз азыр инвентаризация жүргүзүп атабыз. Жылдын аягына барып бүтөбүз, болбосо 27-нин ортосуна чейин барып бүт республика боюнча бүтөбүз. Ошондон келип чыгып калды да. Анан канча жер 49 жылга берилген деп, аны ревизия кылсак, бири-бирине сатып эле кете берген да, баягы көк китепте эле 49 жылдыкты деп. Анан ошондон келип чыкты. Не кылалы деп туруп, анан кой, мындай болбойт. Жерди алдыңбы 49 жылга, алсаң сал сен. Сала албасаң кайра өкмөткө өткөрүп бер. Анан башка бирөөгө сатып, ал жерден воздухтан акча жасаба деп туруп, анан кийин мыйзамга өзгөртүү киргизип, азыр жөн эле бул сунуш. Биринчи 10 жылга берели, 10 жылда салса, мисалы завод салам, фабрика салам, логистика салам, же болбосо бир 5 жылдыздуу отель салам десе, 10 жылда баштасын, 1 жылдан кийин баштасын, 10 жылга берели дагы, жакшы салат экен деп туруп 25 жыл узарталы. Дагы салса, анан кийин 49 жылга мынакей, эми сен колдоно бер бул жерди, мына сал. Деп ушинтели деп атабыз да. Жанагындай биздин эле кыргыздар алып, иностранецтер саткан эмес антип. 49 жылга алып алган биринчи, экинчи кишиге эмес. Биздин өзүбүздүн эле кыргыздардын жарандары эле. Ушинтип сатып жүргөн да. Анан ошону жок кылыш үчүн биз баягы мындай мамлекет күтүп отура бербеш керек да 35 жыл. Туурабы же туура эмеспи? Албетте иштеш керек. Завод фабрика салам деп алдыңбы, сал. 35 жыл мамлекетти күттүрбө, элди күттүрбө, эл талап кылып атат, жашообуз оңолсун, рабочий место түзүп бергиле, тентибейли, өзүбүздүн өлкөбүздө иштейли деп, туурабы? Ооба. Анан сен эле 100 гектар жерди алып алып 35 жылдан бери бул менин жерим деп, же бир чырпык сайбай кармап отурсаң кандай болот анан? Ошону анан кийин мен киргиздирип атам да өкмөткө. Киргизгиле, жогорку кеңеш келсе карагыла, обсуждать эткиле, анан талкуу кылып алып келгиле мага. Түшүндүңөр да? Албетте. Анан бул жерде бир маселе болуп атат да, бир айрым бир өлчөмү болот да, ошол ижарага бериле турган жердинчи. Бул жерде кандайдыр бир чен өлчөм болобу? Айрымдар түшүнүп атат да, ошол жердин баардыгын эле кытайлыктар алып коюшу мүмкүн депчи. Мындай бир кыргызстандыктарга мынчасы болуш керек, бул жактыктар мынчасынан ашпашы керек дегендей дагы чен болобу? Кимде ким эгерде алса, мисалы 10 гектар жер алдыңбы, ошол жерге эмне салам дедиң? 100 миллион долларлык бир эс алуучу жай салам дедиң, сен ошол жерге салышың керек. Мейли ким болбосун алып. 49 жылга деп берип атпайбызбы? Ал салды дагы 49 жылга ошо эс алуучу жай кылып иштетип атат. Ал жерде эмне пайда болот? Кыргызстанга эмне пайда дебейсиңерби? Ал пустой эле, жөн эле жаткан жер. Ал жерде биринчиден рабочий место пайда болот, экинчиден салыктар түшөт, үчүнчүдөн туристтер келет, алардан түшөт, мисалы да. Ооба. Анан ошентип эле мамлекетке ал жерден пайда болуп атпайбы? Анан 100 миллион салып бүткүчө эле сен бир 30 миллион пайда көрүп коесуң мамлекет. Ал салып бүткүч жок чейин эле. Ал жерде курулуш материалдарын сатып алат, андан салык төлөйт. Анан 12% салык бар, ошентип отуруп бир 25-30%ын сен салып бүткүчө эле пайда көрүп атпайсыңбы? Андан кийин түбөлүк ошо 49 жыл бою мамлекетте калат да, иштеп атпайбы, иштеп берип атпайбы? Салык төлөп атпайбы мисалы? Туурабы же туура эмеспи? Жумуш орундары менен камсыз болот. Анан 49 жылдан кийин таштайт да кетет да мисалы. Анан көтөрүп кетпейт да ошол жерде салган нерсесин. Чет өлкөлүк жумушчулар келип иштеп көбөйүп кетишти аябай. Биз иштей албай калдык деп нааразылыктар жазылып атпайбы? Мына ушундан улам айтып атам да. Жок, бул калп сөз. Мына азыр деле жумушчу күчү жетишпей, курулуштарда, тикмечи жерлерде, ошол айрыкча ошо эки тармакта жумушчу күч бүгүн да жетишпей атат мынакей. Жол салуу тармагында дегендей мына. Жетишпей атат. Ошон үчүн Индиядан келип атат, Пакистандан келип атат, мына Кытайлар иштеп жүрөт, кошуна өлкөлөрдөн келип иштеп атпайбы мынакей. Эгерде биздикилер жумушсуз калдык деп эле көчөдө кыйкырып чыккан болсо, келсин жумуш беребиз биз. Курулуш, тигүүчү тармагы, жол салган жана башка жагынан берсек болот.
Бирок жумушчу орун десе эле министрдин орду, зам министрдин орду эмес келе. Бизде Кыргызда ким болосуң десе эле 5-класстын окуусунан баштап эле мен президент болом, депутат болом дейт да. Тигүү тармагына, курулуш тармагына, услугага келгиле, жол салганга мына жетишпей атат жумушчу күчтөрү. Ушул тармактарга келгиле. Биздин чет өлкөдө жүргөндөрдүн көбү эле ошол курулуш тармагында да. Анан элдин нааразылыгы кытайлыктар көбөйүп кетти деп атышпайбы?